мындай бөлүштүргөн мен буга каршымын да. Ошол эле разметка мисалга бир 100 миллионго ошол разметка мисалы бүтөт дейли, мисалычы. Анан 20%-ына көп кетип баратпайбы мисалы. Анан разметканы 1 жылда 1 кылып койсо болот. Балким ал разметканы жакшы сапаттуу кылган болсо, бул 2 жылга да жетиши мүмкүн да мисалы. Туурабы? Ошого биз 25%ды түшкөн акчадан кайрадан бөлүп берип атабыз ал жакачы. Биз түшкөн акчаны сарамжалдуу пайдаланайлы деген ойду айтып келет да бул жердечи. Ушул шаарды калып атканда жогорку кеңеште токтом кабыл алганда мен айтканмын. Ошол түшкөн акча каражатты өзүбүз экинчи этапка жумшайлы деген мен сунушту бергенмин. Эсиңиздерде болсо, туурабы? Бүгүнкү күндө азыр экинчи этапты баштадыңар, дагы жаңы фирма менен баштап атасыңар да. Биз могу түшкөн акчаларды үнөмдөп бюджетке иштетип, кайра экинчи этапка өзүнүн акчасын салсак, бизге бюджетке дагы көп акча түшмөк да. Жана 20% мамлекеттик бюджетке толук түшмөк ушул акча каражатчы. Ошондуктан мен сунушум ушул 5%дарды мейли берилсин, бирок ошол канча акча каражат кетет? Мисалы мэрияга 1 жылына ошол разметка жана столбуларды койгонго канча акча каражат кетет? Балким 10 миллион кететтир, 20 миллион кететтир. Ошол сумма кетет деп туруп жазып, калган албаш керек. Анан бул мисалы 10 жылга чейин ушунда бөлүнүп кете берет экен андачы. Токтому көрсөтүлгөн эмес да бир мөөнөтүчү. 1 жылга чейин ушунда бөлүнсүн, 2 жылга чейин бөлүнсүн депчи.